Кумарканада иштеген кыздын кайрылуусу. Казинодо 15 жыл иштеп, ичинен билген киши катары кумарканалардын зыянын тизмектеп кетейин. Биринчи, казиного көпчүлүк учурда жаштарды, өзгөчө студенттерди жумушка алышат. Анткени аз айлыкка, социалдык жана салык төлөмдөрдүн бирдей иштетүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Көбүнчө ошол жерде иштеген жаштар башка казинолорго барып ойноп, өздөрү дагы казино жиндисине айланат. Экинчи, акчасын уттурган казино кардарлары диллерди ашатып сөгөт, кол көтөрөт, жана жада калса тапанча менен аткан учурлар болгон. Укук коргоо органдарына кайрылуудан пайда жок. Анткени дал ошолор кумарканаларды калкалайт. Казинодо иштеген диллер же кароолчу майып болуп талаада калат, же болбосо бейажал өлөт. Үчүнчүсү, казинону ар дайым уюшкан кылмыштуу топтор колдоп, кубаттайт. Анткени ал жердеги нерселерди мыйзам жолу менен чечүү мүмкүн эмес. Төртүнчүсү, казинодо утуп чыгуу мүмкүн эмес. Ар бир кардарды тизмеге жазып, тыкыр көзөмөлгө алышат. Башкача айтканда, эгер утса да бүгүн 1 сом берип, эртең 100 сомун тартып алуу жагы каралган. Бешинчиден, бекер алкоголдук ичимдик, тамак-аш жана тамеки менен казиного келген адамга ыңгайлуу шарт түзүлөт. Кумарбоз аз гана болгон текин нерсеге кызыгып, акчасын алдырганын дагы байкабай калат. Алтынчыдан, караңгылатылган пардалар, илинген сааттын жоктугу казинонун негизги фишкасы. Казиного келген адам убакыттын эсебин билбей калат жана эч нерсеге алаксыбай ойнойт. Жетинчиден, кайра оюнду улантуу максатында эс алып алуу үчүн атайын бөлмөлөр даярдалган. Сегизинчиден, диллердин арасында манжор деп аталган атайын бир каста бар. Алар сиз картаны түрткөнүңүзгө карабай, сизге стрит, ал эми өзүнө флеш чыгарып коет. Тогузунчу, казино болбогон эле бир өлчөмдөгү салык төлөйт. Болбосо кээ бир күнү казино $100,000 киреше таба алат. Онунчусу, мыйзам тарабынан акчасын уттургандар жана алардын жакындары корголгон эмес жана эч кимге эч нерсени далилдей албайсың. 11. Казинодо атайын утулгандарга берилүүчү кредиттик система бар. Менин тажрыйбамда бир жаш жигит акчасын уттуруп, машинасын күрөөгө коюп, казинодон акча алган жана аны дагы уттурган. Көп өтпөй 3 бөлмөлүү үйүн, документтерин $11,000 баалап, аны дагы жок кылган. 12. Казинодо ушунча жыл иштедим жана каржысын тескеп, бир дагы адамдын казинодон жыргап кеткенин көргөн жокмун. Бул эми кээ бир мен байкаган эле нерселер. Калган тыянакты өзүңөр чыгаргыла. Автор Асель Аселисовна. Ошондой эле казинодо күзөтчү болуп иштеген кыргыз жигитинин окуясы. Мен иштеген ЧОП, охранное агентство Кант шаарындагы бир казино менен келишим түзгөн эле. Мушташкан жагынан кесиптештеримдин ичинде атагым чыгып калган мезгил. Ансыз деле казинодо күндө мушташасың да. Мисалы, акчасын уттуруп жаткан неме аппараттарды чапкылайт, тепкилейт, бөтөлкөлөрдү ыргытат, сөгүнөт, түкүрүнөт, жаны кашайып ойнойт. Отуруп алып кнопканы басып, күлүп жайнап, сүйгөнүнө көз кысып, шампанское ичип, утуп алып байып кеткен кинодо эле болот экен. Уттуруп жиберип, акчамды бергиле деп чыгат. Сөзсүз бир нерсени сындырат. Оператор кызды коколойт, кол салат. Ушунун баарына охрана жоопкер катары тийиштүү реакция жасайт. Анан эшектей мушташ башталат. Дубинка менен эсин оодара салып туруп, шайы кеткенде жанчып салат элем. Көпчүлүгүнүн оозу жаман, өзүн кыйын сезгендер толтура. Аларды кайра тургузуп туруп, ГБР келгенде чогуу жанчыйт элек. Андан кийин милиция чакырабыз. Алар дагы жанчып туруп,
акчасын кагып жөнөтөт. Казино деген ушундай болот. Ушундай жактан шыгым бар болчу. Мкачы эле баласың деп оператор кыздар айтып калат эле. Мен жанчып атканда карай алышчу эмес. Шефим дагы мени ошол үчүн жакшы көрөт эле. Канттагы казиного сен барышың керек. Айлыгыңды көтөрөм. Тамак ашка акча берем. Такси менен барып келесиң. Баарын төлөйм деп калды. Андайды укканда макул болосуң да. Кантка бардым. Ал жакта Жылдыз деген кыз иштейт экен. Мага окшоп жаңы келиптир. Бир жума иштегенден кийин анан билдим. Ошол казинонун жанында охранникти өлтүрүп кетишкен экен. Мушташып кетишип, эшикке чыгарыптыр. Чыкканда эле бычактап салган экен. Акча уттургандар өлтүрүп кетишиптир кыскасы. 3 адам кармалып, бирөө соттолуп кеткен экен. Экөө кийин келип дагы ойноп жүрүштү. Бир жолу бирөөсүн аппаратты чапкылап калды. Улам барып, братан, акырын эле басчы. Сынса мен төлөп калам деп коем. Теги болбойт, улам күчөйт. Оператор кызды дагы сөгүп баштады. Барсам мага жинденип урушуп кеттик. Акырын туруп чыгып кеткен. 1 сааттан кийин келип, эшикке чык, сүйлөшөбүз дейт. Чыкпай койдум. 5-6 кирип келип, сүйрөп чыгышты. Казино экинчи этажда болчу. Тепкиштен түшүп баратканда түр-түшүп жатып жыгылдык. Ошондо оператор кыз бирөөнүн колунан бычак көрүп калган экен. Мен көзүмдү ача албай калгам. Тепкилеп чапкылап атышкан. Ошол кезде теги кыз чуркап келип эле үстүмө жатып алды. Тийбегиле деп кыйкырып, ыйлап жатат. Тигилер болбой эле мени тырсылдатып, тепкилеп аткан. Бир кезде кеттик деп туруп эле чыгып кетишти. Көрсө, тиги кыздын мойнунда акча салган кичине баштыгы бар болчу. Ошону жулуп алып, качып кетишиптир. Ичинде 140 000 сом бар болчу. Кыскасы, акчаны алдырттык. Менин болсо мурдум сынган. Көз ачылбай калган. Кантка ГБР чакырсаң жарым саатта араң келет эле. Болбосо 1 саатта келет. Өмүрдү конго таштап иштептирмин деп калам азыр. Когуз жанагы акча болбогондо эмне болот эле. Анан милиция чакырып арыз жаздык. Баягы камалбай калган экөө камалып кетти. Калгандары соттолгон жок. Сот болуп жатканда билдим. Көрсө, мурдагы охрананы камалып кеткен бала эмес, мени менен урушкан бала сайган экен. Сотто мойнуна алып кеткен. Эми казино мыйзамына келсек, колдосоңор колдогула. Бирок казино бар жерде мафия болоорун унутпагыла. Криминал сөзсүз аралашат. Ошолор менен азыркы өкмөт күрөшө алабы. Криминалга жол ачып, коррупционерлерге мүмкүнчүлүк эле берип жатасыңар. Эртең азабын балдарыңар эле көрөт. Автор Талантбек Тыналиев.